Жылуулук менен камсыз кылуу соц объекттерде. Бул түздөн түз өкмөттүн милдети. Өткөндө биз Нарын область боюнча мониторинг жүргүздүк деп бул жерден маалыматтарды бердик. Маалыматтардын негизинде кийин айыл өкмөттүн башчыларын, саламаттык сактоо ооруканаларынын главврачтарын кандай бир сын пикирлерди айтып, мындай туура эмес түшүнүп алышып бизде. Андан көрө ошол ооруканаларды камсыз кылып, көмүр менен мына ошол жумуштарды аткарыш керек эле. Мына биз Кыргызстан боюнча жумуш мониторинг жүргүздүк. Мен баардыгын атап айтпай эле коеюн. Толук даяр эмес экен өкмөт. Мисалы, Жайла районунда Тунук орто мектепте 25% даяр экен. Маматов орто мектебинде Кара Суу Сарайы айыл өкмөтүндө 11% даяр экен. 160 тонна келиш керек эле, 18 тонна келиптир. Мына Албука районунда Кызыл айылында Чынар балдар бакчасында 15 тонна келиш керек эле, бүгүн бир дагы көмүр жок экен. Кадамжай районунда Орозбеков Окна гимназия мектебинде 300 тонна келиш керек эле, мына 30% даяр экен. Мына бүгүнкү өкмөттүн акыбалы. Анан кийин өкмөт биз 95-100% биз даярбыз деп бул туура эмес маалыматтарды айтып аткан далил катары мен сиздерге айтып кеттим. Өткөндө мен айттым, эгерде сууктан, эгерде биздин жарандарыбыз жабыр тартса, анда ким жооп берет? Мен эсептейм, эгерде ошондой жагдайларга туш болсок, анда өкмөттүн башчысы Жомарт Оторбаев түздөн түз жооп берет деп эсептейм. Эми биз Кыргызстан боюнча мониторинг, көмүрдүн баасы боюнча мониторинг жүргүзөбүз. Анан кийин элге көмүр менен кандай камсыз кылуу боюнча жумушту аткарып атканын биз көзөмөлдөп, ошону сиздерге айтып турабыз. Ана экинчи маселе, мына азыр күздүк талаа жумуштары башталды. Кече мына биз Жайла районуна барып келдик. Күздүк талаа жумуштарын башталды, көрдүк. Бирок мына биз райондор менен сүйлөшүп, алар менен маалымат алып атканда, ГСМ тууралуу аябай катуу талаптарды коюп атышат. Ошондуктан Ашырбек Мойдонович, ошо ГСМ тууралуу сиз түздөн түз барып жеткизип койсоңуз. Рахмат.